Рустам Мустафаевич, албетте колдойбуз сизди. Билдик, жакындан тааныста уктук. Татыктуу экенсиз. Кыргыз армиясы сиз менен сыймыктанат экенин билдик, албетте колдойбуз. Сизге сунуш бар да, бир сунуш. Нарын шаарында илгерки танк батальон бар эле. Билесизби ошону? Ошол азыр бош калды да. Мурда министр менен сүйлөштүлөр. Мурда министр жакшы деген. Анын жолун улантасыз буюрса. Ошол жерге бир аскер лицей болобу, аскер жогорку окуу жай болобу? Сизден сурандычы. Карап бересизби? Тоопарзан болом. Сурооңузга чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Улан Бердибаевич. Бул тууралуу мен билем. Долбоору даярдалып келип, азыр акыркы эмеге жетти. Кудай буюрса, ошол министрликтин кабинети менен, тиешелүү министрликтер менен макулдашып, анан сиздин эмеңизге көрсөтөбүз. Сөзсүз түрдө Нарын шаарында өзүңүз айткандай, Марказда, Кадамжай районундагы, Сүлүктүдө, Лелек районундагы, тап ошондой эле Каракол шаарында ошол буга чейин иш-чаралар билим берүү министрлик менен өткөзүлүп келген. Ошол жерде сунуштар бар. Аны шашпай ошо долбоор даяр болгондо толугу менен ошондон. Рахмат. Колдойбуз. Татыктуу экенсиз, колдойбуз. Рахмат. Кийинки сөз Эмил Токтогоновичке берилет.